Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Алеме бүгүнкү биздин темабыз Чүй облусундагы эпидемиологиялык абал тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адис чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Исаев Акыл Имарович, Чүй облусунун сан эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Урматтуу Акыл Имарович, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы? Эскертетейин, түз эфирде эгерде айтылып жаткан ушул бүгүнкү күндө COVID-19 боюнча Чүй облусундагы жана жалпы республикадагы абал боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Акыл Имарович, биринчи эле суроом албетте мынакей статистика маалыматтарды көрүп атабыз, күндөн күнгө кээ бир күндөрү катталбай атат, кээ бир күндө катталып атат, бирок сандары аз. Ошого карабастан бүгүнкү күндөгү абал жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык кырдаал толугу менен турукташты деп айтсак болот. Бул бир эле Чүй облусу эмес, республика боюнча ушундай маалымат бар. Чүй облусунун акыркы учур 14-апрелде болгон экен, бир жумадан бери. Андан бери бирде учур катталып элек. Ал эми баягы күнүгө бирден эки учурлар катталып атат. Бул жарандарыбыз көбүнчө эмдеп албаган жарандар болуп атат. Биз дагы ушундай маалыматтар менен эмес. Мына быйыл 2022 жылы 4 айга эле Чүй облусу боюнча жыйынтыктаганда 2,5 мыңдан киши бул ковид менен ооруптур. Бүгүнкү күндө азыр 12 апрелден баштап кызыл зоналар жабылды. Саламаттык сактоо буйругу менен азыр биздин жарандар эгерде ошондой ковид менен ооруп калган болсо, ошол өз жашаган районунда инфекциялык отделение жаткызса болот. Ар бир отделениеде ошондой оруктар даярдалган. Ал эми эмдөө боюнча бүгүнкү күндө компания уланып жатат. Азыр республикалык көрсөткүч биринчи дозасынын 67% болсо, экинчи дозасы 57% болуптур. Ошонун ичинде эле Чүй облусунда биринчи доза менен 44%, экинчи доза менен 37% болуп атат. Жарандарыбыз бүгүнкү күндө алып жатат. Мына акыркы 2 жумадан бери кандайдыр бир себептер болсо, жарандардын кайрылуусу көбөйө баштады. Бүгүнкү күндө вакцинанын 3 түрү эле калды бизде. Бул Moderna, Sinopharm и Pfizer. Көпчүлүк жарандар азыр Moderna менен Pfizer алып атат. Мен ойлойм, ушул жарандар чет өлкөгө чыккан жарандар ошондой шарт болуп калышы кайрылат болуш керек. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө мына областтык деңгээлде өткөн жумада эле президенттин Чүй ыйгарымдуу укуктуу биринчи орун басары Кыштообай катышуусунда бүт райондук акимдердин орун басарлары менен чогулуш өткөзүп, ошол жерде дагы деле ошол бүгүнкү күндө эмдөөнүн актуалдуулугун ошол жерде кеңири талкуудан өтүштү. Анан азыр өзүңөр билесиңер, мына 1,5 айдан кийин биздин мугалимдер баары каникулга кетишет. Көпчүлүк биздин ошол мугалимдер 3-чү дозасын албаган жарандарыбыз бар. Себеби деген азыр мына Кытай, кошуна Кытайда эпидемиялык кырдаал дагы эле токташкан жок. Кайра күчөп атат. Шанхайда 25 миллионго жакын калкы менен шаар азыр карантинде отурат. Бирок биз кооптонуу дагы деле толук жоюлган жок. Бирок ар саат сайын, күн сайын ситуация ар жакка бурулуп кетиши мүмкүн. Ошого биз азыр эмдөөнү ошого басаңдаткан жокпуз. Бирок биз каалайбыз эмдөөнү алышыбыз керек. Себеби деген азыр мына эпид сезон өзү түгөндү да, мына ОРВИ грипп күн жылып баратат. Ал эми күздө дагы деле ошол эпид сезон кайталашы мүмкүн. Себеби деген биз Кыргызстанда мына алган пайызыбыз төмөн. Ошон үчүн көпчүлүк жарагандарыбыз ошол эмдөө. Демек, алдын ала сөзсүз түрдө алдын ала эмдөөдөн өтүш керек экен да. Болуш керек. Мына коңшулаш мамлекеттерде деле бүгүн азыр чек араларды ачса дагы, бирок дагы деле ошол эмдөө баракчасы менен өткөзүүгө алар талаптарды коюшуп атат бүгүнкү күндө. Эми баардыгыңызга белгилүү болсо керек, мына биз 3 жылдан бери пандемия учурунда көпчүлүк жарандар бир жолу, эки жолудан ооругандар болду. Анан постковидный синдром деп коет. Бул деген эң баягы ковид менен ооругандардан кийинки ушул проблема ушул болуп атат. Ушул жөнүндө кенен маалымат берсеңиз. Өзүңөр билесиңер, мына ооруган жарандардын көпчүлүгү баягы өнөкөт оорусу барлар ооруп атпайбы? Бирөө деген мүмкүн бронхити, мүмкүн астмасы бар, мүмкүн жүрөк оору, ошондой эле сахарын диабет, эндокринологиялык оорулар менен ооругандар ковид учурунда бул ошол иммунитет начар болгондо ошол оорулар күчөдү. А эми ковид бүткөндөн кийин бул орто эсеп менен азыр дүйнөлүк практикада бизге ошол Zoom конференцияларда ушундай маалыматтар беришип атат. Ошол жаранда 6 айга чейин ошол постковид синдромдор сакталышы мүмкүн экен. Бул мисалы үчүн
күнүгө мына алсыз болушат, ал обычный мындай кадимки жашоосуна караганда мындай бат чарчаган болушат. Ошондой эле адышка дем кыстуу учурлар болушу мүмкүн. Бул жүрөгү ооруганы жөнөкөй жарандарда ушундай кайталанышы мүмкүн. Бул деген ошол организм иммунитетинен ошого таасирлүү экен. Эгер иммунитет жакшы болсо, ошол синдромдор бат эле жоюлуп кетет экен. Ошондой эле мына байкап керек, көпчүлүк жерлерде ошол биздин унутчактыкка дагы таасир этет. Себеби деген бул вирустун келип чыгышын өзүбүз баардыгыбыз билебиз. Жашырбасак дагы бул лабораториядан чыккан вирус, Кытайда Ухань шаарында. Ошон үчүн бул вирустун баягы кадимки биз грипп вирустарга караганда өзгөчөлүгү ошондой. Бул өзүнөн кийин ошондой жарандарыбызда мындай последствияларды калтырып атат да. Ошондой эле депрессия болушу мүмкүн жарандарда. Анан көп убакыт баш ооруп, анан булчуңдары ооруп, анан суставтары оорушу мүмкүн экен. Булардын баардыгы бүгүнкү күндө биз саламат сактоонун буйругу бар. Баягы оорудан кийинки реабилитацион учурдагы клинический протокол. Канчага жыл? Кантип бул эми ар жарандарда бул ашып барса 6 айга чейин созулуп атат ушундайчы. Кээделери 1 айдан кийин эле ошол кадимки жашоосуна кайтып атат, бирок биздин жарандарыбыз өзүнө ден соолугу үчүн өздөрү мындай аракет кылыш керек болот да. Эмне кылыш керек аракет кылганда? Эгерде биринчи эле ошондой кандайдыр бир көптөн бери ушундай симптомдор кайталанган болсо, мындай өзгөчө, мындай өздөрү билет да, эгерде ошону өнөкөт оору болгон болсо, ошонун оорусу айыкпай эле кайталана берсе, өзүнүн участкалык дарыгерлерине кайрылса, алар өздөрүнүн планын түзүп берет. Кайсыл направлениеде ушулар өзүнүн реабилитацияны өткөзүш керек. Азыр бүгүнкү күндө өтө үйлөр дарыгерлер биз деген 2020-жылда ушундай немеге туш келгенбиз. Ал убакта биринчи башында биз ошону билбестен эле мүмкүн дарылаш керекпи деп кайра ооруканага жаткызган учурлар да болгонбуз. Анан кийин 2021-жылы көрсө бул ковид бүткөндөн кийинки ошонун кайра да кайталанчу кесепеттери деп анан реабилитациялык деп приказ чыккан. Реабилитация учурунда мисалы үчүн демин кысты берген болсо, бул баягы дем алуу көнүгүү, физкультура ошолорду ошол жарандарга сунуштайбыз да. Анан биздин жарандар көп чарчап калат да, жумуш кылып атканда. Бул биринчи оорудан ооруп айыкканга чейин, толук айыкканга чейин ушундай симптомдор катталат. Ошон үчүн организмди мындай күчкө киргизиш керек да дайымачы. Ошол жөн эле мен ооруп атам деп эле кечке кыймылдабай жата берсе, бул өнөкөт ошол сактала берет. Ошон үчүн жарандарга айтып келет элем, ошол күнүгө физический нагрузка деп коет, ошону күнөн күнгө күчтөндүрө бериш керек да. Мисалы үчүн чарчап калганга чейин иштесе, анан кийин дагы күнүгө ушинтип көнүгүүлөр менен бул кийин ошол 1 ай, 2 ай, мен айткандай 6 айга чейин бул симптомдор жоголуп кетиши мүмкүн экен. Андан тышкары даамды сезбеген учурлар. Ошондой учурлар да бар. Бул деген жит сезбеген. Да, кече жакын деле бизде ошол бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун чет элдик немеден Zoom конференцияда ушул маселелерди талкуулады. Ошол жерде көпчүлүк айтты, бул дүйнө жүзүндө ушундай байкоолордо 3-6 айга чейин ушундай сакталат экен. Баягы даам сезбей калат, жит сезбей. Анан ал жерде кээ бир көнүгүүлөр бар экен. Мисалы үчүн фарфюрум деп коет, баягы аострый запахта, ошолорду күнүгө ошол жыттап, ошону баягы жит сезүү атырларды көрө жытташ керек экен, козгош керек экен, ошол ойготуш керек экен. Же чеснок да, эгер ал эч таппай калса, острый ошолорду неме көнүгүүлөрдү кылып, анан ошол жыт сезүүдү кайра биз нервтерди өз калыбына келтиришибиз керек. Анан биз жок, мен билбейм деп эле өзүңөр билесиңер, адам баласы жыт сезбей, даам сезбей калса, бул деген аппетити да жок болот дагы, анан ошол питания башка да таасир этиши мүмкүн. Ошондой көнүгүүлөрдү аткарса болот экен. Ал эми көпчүлүгү азыр мына эмдөөдө биз көп мына 2 жылдан бери компания уланып жатат. Мына эмдеп алган кишилерде бул процесс батыраак айыгат экен да. Бул ошондой. Себеби деген алар иммунитет чыгат дагы. Баягы ооруган киши иммунитет бат чыгат дагы. Себеби бул баардыгы мына биздин өнөкөт оорулардын кайталанышы бул организмдин иммунитетине чоң таасир этет экен да. Ошол иммунитет кайра өзүнүн калыбына келгиче ушул 6 айдын ичинде ушундай синдромдор кайталашы мүмкүн экен. Ошон үчүн ал эмделген кишилердин арасында бул байкаган учурда бул бат эле 2-3 ашып барса 4 жумага чейин кайталанат экен дагы, анан кайра жыт сезүү баягы өзүнүн мурдагы калыбына келип калат экен. Ушундай көзөмөлдөрдү ошол бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун ушундай рекомендациялар таркатышты. Эми өзүңөр билесиңер, мына
Бизде көпчүлүк жарандар азыр орозо мезгилинде билесиңер да, орозонун деген ден соолугу эгерде мындай чың болсо ошондой мажбурдан эгер ичек карын оорулар ооруп туруп, мисалы үчүн ошол иште панкреатит же хронический бир гастриттер болгонсо, бул жарандарга кармабай туруш керек. Себеби деген булар эгер ковид менен ооруган болсо, бул ошол процесс дагы мындай организмге дагы терс таасир эткизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир жарандар, мен жогоруда айтып кеттим, ошол үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылып эле бир эле консультация кылып, ошолар мындай ошол өзүнүн ошол убактагы абалына карата өздөрүнүн консультацияларını, кеңештерин беришет. Орозо деп айтып калдыңыз, урматтуу акырматович, баса эле кетсек болот. Мына сиздин астыңызда да бизге ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы муфтияттын өкүлү келип айтып кетти. Негизи эле ушул азыр мына биздин да оозубуз жабык, орозо тутуп атабыз. Ошол мезгилде эмдөөдөн өткүңүздөр келсе, ага шарият жол берет экен. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эмдөөдөн өтө берсеңиздер болот, оозуңуздар ачылып кетпейт экен. Эми сизден баягы адис катары, дарыгер катары суроо бергим келет да, сиз орозо жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Орозонун чындыгында эле ден соолукка кандай пайдалары бар? Эми орозо деген бул мисалы үчүн баягы элдик медицинада бул баягы ачка калуу менен дарылануу деген дагы нерселер бар да. Эгер адам ошол 5 суткасында кечке чейин тамак ичпей орозо кармаган болсо, бул организмде баягы мисалы үчүн вирус менен ооруганда адамдын токсиндери калат да. Ошолор бат организмден тез чыгып кетет. Себеби деген адам жашап атканда энергия потребление деп коет. Калория, жеген тамагыбыз булар өзүгө энергия да, ошо кыймылдаш үчүн. А бул мезгилде ошол биздин ашыкча энергиялар да колдонот дагы, ошол организм толук жеңилденет да, мындай жаткандачы. Бул мындай бир жакшы жактары. Анан терс жактары мен сизге айткандай, эгерде ошол кишинин кан тамыр оору, баягы жүрөк оору, кан немелери болгонсо, бул кандын коюлашына мүмкүнчүлүк болот. Себеби деген биз күнүгө суюктук ичпейбиз. 8 саатка чейин көзүн ысырттап, 14 саат аба ырайын көрүп атасыңар, 30 градуска чейин ысык болот. Ошол мезгилде бул терс таасирде тийгизип калышы мүмкүн. Өзүңөр билесиң, мына ковид учурунда көбүнчө биз биринчи клинический протоколдо канды суюлтуучу дары-дармектер менен ошону иммунитетти алып барганбыз. Ал эми мына азыр профилактикасында дагы көпчүлүк жерлерде ошол суюктукту көп ичиш керек деп атпайбы, канды суюлтуш үчүн. А эми орозо мезгилинде өзүңөр билесиңер, кан коюлт. Себеби деген биз болгон суюктукту тери менен чыгарыбыз дагы, кечке чейин каныбыз коюлат дагы, анан адамдардын кичине пассивдүү болуп калат. Бул таасирлери мен ошол өнөкөт баягы оорулар менен, анан көпчүлүк ковид менен жакында эле айыккан жарандарыбыз болуш керек, анан аларга ушуларга карап туруп өзүндө чечим чыгарса жакшы болот эле. Рахмат. Актымар, дагы маанилүү суроо. Сиз мынакей дайыма биздин студияга келгенде акыркы мынакей 2 айдын ичинде сөз айтып келдиңиз эле, COVID-19 май айына жайга жетпей жоюлат, жоголот дүйнө жүзүндө акырындап пасаңдайт дегенсиз. Ошол көрсөткүч сиз айтып аткан көрөгөчтүңүз чындыгында эле бүгүндө келип атат да. Эми мындан кийинки абал жөнүндө ушул COVID-19 боюнча ажыс катары эмне айтып бере аласыз? Азыр деген мына Европа мамлекеттеринде карантин, баягы справка, чек араны кечирүүнү булардын баарын жоюп салды. Себеби деген ал мамлекеттерде биздин компания башталганда эле 6 айдын ичинде калктын саны 90дон ашык эмдеп койду. Ошол болгон вакцина менен эмдешти дагы, алар эрежени сакташты, анан азыр алар чектөөлөрдү көпчүлүгүн алып эле салды. Бизде мына коңшулаш өлкөлөрдө көрүп атасыңар, чек арада дагы деле эмдөө баракчасы жок болсо ПЦР анализ. Себеби деген биздин ошол коңшулаш мамлекетте, ошондой эле Кыргызстанда эмдөөдүн пайызы төмөн. Бул дагы чоң роль ойноду да. Анан экинчи эпидситуация боюнча азыр акыркы чыгып аткан мутация болгон вирустардын көпчүлүгү булар алсыз вирустар. Булар деген организмге канча жолу адам организмине канча жолу жуккан дагы ошол иммунитеттен качып чыгып, кайра дагы формага өткөн, бирок алар ослабленный деп коет. Булар анча мындай катуу клиниканы чакыра албайт да. Мүмкүн азыр бүгүнкү күндө акыркы мына дүйнө маалыматтарында омикрон стелс деп мына Кытайда башталды деп ушинтип атат. Алар азыр көпчүлүгү эле 90% эле үйүндө эле кармап туруп жеңил клиникада. Кытайда деле азыркы мезгилде жеңил формасы. Клиникада өтүп атат дейт. Эми Кытайда өзүңөр билесиңер, аякта тартип аябай күчтүү. Аларда магазинге кирсең да, супермаркетке кирсең да ПЦР анализ тапшырат. Ар бир жерде метрого түссөң да ПЦР алышат. Ошонун эсеби менен баягы санын көбөйтүп атат, анан дүрбөлөң салып атат да.
Эгерде бизде андай шарттарды биз деле көрдүк, бирок бизде ар бир орун мындай дифференцированный подход кылдык да, только оор формаларына жаткыздык дагы, калгандарды амбулаториялык дарылдык. Кытайда болсо мына ПЦР оң жыйынтык болсо эле баары эле баягы өзүнүн күндүзгү стационарга барып баткызып атат. Ал жерде мүмкүн оор форма менен башка вирустар менен ооругандарга жукканга мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Бул дагы эпид процесстин ошол узартышына шарт түзүп атат. Эмне үчүн кытайлыктар антип атат? Демек, сиз айтып атасызбы, оорунун жеңил формада өтүп атса да ушундай кыйнап атат. Ооба, эми себеби эмнеде? Өзүңүз билесиз, биринчи Кытайдын бул коронавирустун чыккан жагы Кытай болгон. Кытай деген бул ар түрдүү версияларды чыгарышкан. Анан биринчи волнасында буларда көп киши каза болгон, өзүңөр билесиңер. Ар бир үйдүн подъездине чейин баягы укук коргоочулар барып мыктап кагышып эч ким чыкпайт деп дагы ачка учургандар болгон. Ушундай видео көрсөңүздөр керек. Эми бул Кытайдын эми ошондой ситуацияга кирбейин деп булар эми кыргызча макалы бар эмеспи, оз күйгөн айранда үйлөө ичет деген. Булар ошондой немеге, ошол психологиядан чыга элек да. Булар дагы эле ошондой дүйнөнүн дүрбөлөңдүүсү эле мына 25 миллион Шанхай шаарын жаап отурат, бирок мындайча алганда анализдеп караганда жеңил формада өтүп атыптыр. Мындай оор формада деген деле жок. Эми оор формада ооругандар болушу мүмкүн. Бул сөзсүз баягы группа риска деп коет. Андай учурлар бизде да болгон. Жогорку курактагылар, анан өнөкөт оорубайлар, булар сөзсүз түрдө ооруну жеңил формада эмес, оор формада өткөрүшү мүмкүн. Ушундай учурлар катталып атат. Ал эми мына Кыргызстанда мына биз январда 2 жума туу чокуга чыктык дагы, пик баягы көрсөткүч ошону менен ылдыйдап кетти, бирок оорулар көпчүлүгү кайрылып атты, бирок ооруканага жаткызылган жок. Жатаканалар, ооруканалардын баягы койкалары бош эле турду биздечи. Толсо 15-20% толгондур, бирок бош турду. Бирок биз ошол ситуацияны үчүнчү жыл кетип аткан үчүн ошол дифференцированный подход деп коет, ошону менен биз абалдан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алдык да. Ал эми бул Кыргызстанда бул ковид деген учурлар болушу мүмкүн. Бул локальный вспышка деп коет. Локальный деген ошол эмдөөдү начар компания, низкий баягы 70% деп атпайбы, ооз. Ошонун ылдый алган мамлекеттерде бул күз учурларында баягы эпидсезон суук түшкөн мезгилде бул кайталанышы мүмкүн. Кайталанышы мүмкүн, бирок республика үчүн мындай глобалдык проблема чыгарбайт. Бул мына жылда эле грипп менен ооруйбуз да биз делечи. Ошондой деле грипп менен ооруганда деле өнөкөт оорулуу жарандар гриппти, кадимки эле гриппти оор формада өткөзүшөт. Ошол оорусу козгоп кетет дагы. Бирок алардын ичинде каза болгондор да бар. Ошол пайыздары мына быйылкы жылдын пайызы менен бирдей болгонуна байланыштуу биз ковидти азыр учурда жакында 1 жумадан кийин республика боюнча чрезвычайный ситуациянын немеси жоюлат. Жоюлгандан кийин биз грипп катары эсептеп калабыз да, бул оорунчу. Эми биз негизги нерсени унутпашыбыз керек, эмдөө баары уланыш керек. Себеби деген, эгерде вирустарды жөн койсок, булар мутацияга айлана берет. Мүмкүн дагы башка бир вирустар бардыр. Ошолор бул вирустар менен аралашып өз мутация деген бул ошол мындай коркунучтуу вирустар гана калат дагы, жөнөкөй баягы жеңил ооруган вирустар бизге билинбей, такыр билинбей кала берет, оорулар ооруй берет, кайрылбайт дагы, жеңил өтө берет. Ошол немеден сак болуш керек. Ошон үчүн биз эмдөөнү дагы эле приоритет маселеде биринчи жолдо кармап атабыз. Андан тышкары уланыш керек баары. Сөзсүз. Акылмараш, андан тышкары мына өзүңүз сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, чет мамлекетке чыгып атканда сөзсүз түрдө эмдөө Европа, башка мамлекеттерде керек болуп атат, ошол эле Казакстанга. Андан тышкары ажылык сапар, орозо жөнүндө сөз кылып атпайлыкпы? Ажылык сапарга кетээрде дагы сөзсүз түрдө менин оюмча эмдөөдөн өтүш керек турабы? Ооба. Араб мамлекеттеринде азыр ошондой талап болуп атса керек. Ооба, бүгүнкү күндө мына жыл сайын эле бул Арабия мамлекети буга коронавирус болгонго чейин сырттан келген жарандарга менингитке каршы, анан гриппке каршы эмдөөдү талап кылган. Буга чейин эле болуп. Буга чейин, бул жыл сайын кайталанат. Пандемияга чейин. Эми бүгүнкү күндө алар кайсы вакцинаны талаплап, бүгүнкү күндө азыр мына кечээки алган маалыматтар боюнча тактала эле экен. Себеби деген өзүңөр билесиңер, бир жаранга бир эле моментте 3 вакцинаны сайса, мүмкүн башкача реакция болуп кетиши мүмкүн. Ошону азыр бүгүнкү күндө мындай немелерин карап атат. Мүмкүн Pfizer'ды немеп кыла, мүмкүн AstraZeneca, мүмкүн Sinopharm, мүмкүн бизде жок вакцинаны айтып калышы мүмкүн. Себеби деген Саудовская Аравия өзүнүн талаптарын өздөрү коет. Биздин немебизге, кеңешибизге алар угушпайт да. Ошон үчүн бүгүнкү азыр маселе каралып жатат, бирок
ошого караштан биз азыр жарандарды Саудовск Арабияга бараткан жарандарды азыр так тизмесин алышыбыз керек дагы. Мүмкүн алар талап калмакчысына бизде жок болуп калса ошону алып келип ошолорго камсыз кылганга биз аракет кылышыбыз керек бүгүнкү күндө. Демек бизде жок болуп калса сиздер ошол айтылып аткан вакцина алып келүүгө шарт мүмкүнчүлүктөр бар экен да, жетишесиздер? Бар, ооба. Себеби деген биз өзүбүздүн жарандарды, ошол сыртка чыккан жарандарды биз кызыктар мамлекет бизбиз. Себеби ал жактан бир орун жугуп келсе, проблема биринчи Кыргызстанга түшөт. Ошон үчүн биз сыртка чыккан Саудовскага кеткен жарандарыбызды өзүбүз ошол мамлекет ошону камсыз кылыш керек. Бул деген азыр биз жогору айтып кеттим, Саудовск Арабия биз кайсыл вакцина менен алганды пока азыр так бизге маалымат бере элек. Бул кат келгенден кийин ошону гана аракет кылабыз. Акылмаров, буга чейин келип эфирде сүйлөгөндө сиз айттыңыз эле, ошо бизде вакцинанын бардык түрлөрү бар, жетиштүү деп. Андан бери бир ай өтүп калды, азыркы мезгилде сиз 3 түр эле калды деп атасыз. Анын себептери эмнеде? Ага чейинки бир вакциналар эмне болду? Бизде деген мына биз компания башталгандан бери бизде AVAX программасынын негизинде да вакцина көп келди. Анан көп өлчөмдө келген. Себеби деген ал ошол мамлекеттер ошол мүмкүн ошол вакцина ал жака бизге ашчы болуп калып бергендер да бар. Болуп атты, биз көпчүлүгүн анан албай да койдук. Себеби деген бизге өзүбүздө вакцина жетиштүү болгончулар да болгон. Анан кээ бир вакциналардын талаптары боюнча биз баягы жогорку температурада 20 градус, минус 20 градуста сактала турган вакциналар да келген. Бизде андай холодильниктер болбогон үчүн ошондой да учурлар болгон. Биз ченемдүү өлчөмдө алганбыз. Анан өзүңүз билесиз, биринчи башында келгенде эле вакциналарды бул спутник экен, бул башка экен деп неме кылгандар да болгон. AstraZeneca'нын эч ким уккусуна келген эмес. Ошондой бирок ал вакцина келген. Ошолор срогу өттү дагы. Азыр бүгүнкү күндө алар списание болду. Бүгүнкү күндө азыр Moderna, Sinopharm, Pfizer вакцинасы бар. Ушул элдер кааласа алса болот. Sinopharm'ды Кытай эл республикасы бизге 5 миллион дозаны бизге беребиз деп турат, бирок аны 5 миллионду сразу алган жокпуз. Бул эгерде түгөнгөн эле алабыз ошону. Ушундай азыр шарттар бар. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде эмдөөдөн өтөм десеңиздер, шашылышыңыздар керек экен. Себеби кай бир вакциналардын бүгүнкү күндө мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу алар бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок экен. Акылмаров айтып өткөндөй эле, дагы бир жолго айтылып койсоңуздар, Sinopharm, Pfizer, Moderna 3 түрдүү вакцина бар экен. Калган вакциналар бүгүндө түгөндү. Срок бүткөн үчүн биз аларды колдонууга. Андан тышкары бизде аябай тиги өтө популярдуу болгон Sputnik V же Sputnik алар да түгөнгөн экен да. Себеби биз мартка чейин калуучуларды көп чакырдык. Жарандар мүмкүн эртең алам, бүрсүгүн алам, вакцина бар экен деп алар мен ошондо эскерткенбиз. Срок бүткөндөн кийин таба албай каласың. Срок өттү. 31 мартта биз андагы срок өткөндөн биз вакцинаны списание кылыш керек. Себеби колдонууга мүмкүн эмес. Андан тышкары биз мындай социалдык булактардан да окуп билип калдык. Казакстандын, башка чет мамлекеттин жарандары да Кыргызстанга келип, бизден акча төлөп, ушу эмдөөдөн өтүп аткан учурлар кездешкен экен, туурабы? Бизде эми мына бизде өкмөттүн политикасында мындай акы төлөө боюнча неме кылган жокпуз да. Эгерде ошол жарандар бизде иштеп, башка өлкөнүн жараны болгон болсо, бизде жашаган болсо, биз аларга бекер саяганбыз. Себеби сайтка киргизгенде дагы чет өлкөнүн жараны деген дагы графа бар. Ошол жакта өзүнүн чет өлкөдөгү паспорттун сериясын киргизет. Кадимки эле бизде Кыргызстандын да алды деген сертификат, справка ал жакта да бекер берилет, чыгарылат. Сайттан эле өзү чыгарып алат. Жок, мен айтып аткан эмдөө бекер жүрөт. Эмдөө бекер. Эгер бизде жашаган болсо, себеби деген ал жаран бизде жашап атат, ал ооруп калса зыян бизге тиет. Бизге жуктурат. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда жашаган жарандарга биз андай тоскоолдуктар жок, алса болот. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүз жакшы байкап атсаңыз керек, ушу Бишкек шаарында, Ош шаарында чет мамлекеттен келген жарандардын саны көбөйүп атат. Андан тышкары туризм мынакей 2022 эң маанилүү убакыт келип калды да. Ушул багытта сүйлөп маанилүү маалымат берип кетсеңиз да, чет мамлекеттен келген жарандарга Кыргызстан тараптан кандай чектөөлөр бар ушу COVID-19 боюнча? Бүгүнкү туризм боюнча мына жакын күндөрдө 1-майдан баштап бизде баягы ЧС алынат. Өкмөт токтому менен алынгандан кийин алар токсолдук практически жок болот. Ал деген мисалы үчүн алар справкасы менен, эмдөө справкасы менен ошол өзүнүн гидтери менен кайрылып кире берет. Анан бизден чыккан жарандар эле мына Казакстандын азыр көрүп атасыздар, эмдөө ПЦР. Бүгүнкү күндө
сырттан келген жарандарга бизде баягы талаптар ошончо турат. Баягы ПЦР анализи менен эмдөө баракчасы менен кирген. Ал эми 1-майдан эгерде чрезвычайный ситуацияны алган болсо, бул дагы алгоритм өзгөрүшү мүмкүн. Бизге жеңилдиктер болушу мүмкүн. Ошол чет өлкөдөн жарандар келгендерге алар тоскоолсуз өтө берет. Андай бизде политикада андай неме жок. Негизи эле бизде башынан эле мындай лаялдуу көз карашта келдик да, ошо былтыр деле бизде жеңилдиктер болгон, чыстан келген жарандар бизди өтүшкөн, мындай эреже менен эле өтүшкөн. Ал эрежени бизде жеңил, мындай кыйнай турган эрежелер болгон эмес. Мисалы, кээ жакта өзүңөр билесиңер, чет өлкө жаран келсе карантинге киргизип, 14 күн ал жакта отургузуп, анан чыгарган. Биз андай учурлар болгон эмес. Жөн эле киргизебиз, ошо гидтерге памяткаларды бергенбиз. Эгер бир ооруп калган болсо, ошол жерге медициналык мекемеге кайрылып туруп эле ошол жакта изоляция кылсаңар болот депчи. Алар дагы ошол эрежени сактап, мындай былтыр туризм боюнча бизде мындай негизи мындай көйгөй маселе болгон жок. Демек, Акыл Марш, быйыл деле келаткан жарандар, чет мамлекеттин туристтери, тоскоолдук жок. Меймандар тоскоолсуз өтөт экен дагы. Эгерде кандайдыр бир симптомдору пайда болуп калса, алар үчүн атайын медициналык кызмат тейлештерин жүргүзөт. Туристтердин өздөрүнүн гидтери болуш керек, биякта ошол кайсы ким организатор ошолор неме кылса боло берет. Алар өздөрү бул биринчи эле эмес, мына 3 жылдан бери ошондой эле туристтерге бизге мындай эч качан тыюу салынган жок. Себеби Кыргызстан туризм менен гана экономиканын бир аз салым бар. Ошон үчүн биз мындай өкмөттүн политикасында мындай тоскоолдук, максималдуу тоскоолду алга деген мындай тапшырмалар болгон да. Ошон үчүн келсе мындай неме жок. Акыл Марш, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. Кийин сизге микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып айта турган сөзүңүз болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө эмдөө компаниясы дагы эле уланып жатат. Мен ошол жашаган жериңизден эмдөө алсаңыздар болот. Анан дагы бир көйгөйлүү маселе Чүй областында мына азыр көпчүлүк жарандарыбыз тоо жайлоого, эс алга чыккандар азыр бүгүнкү күндө кененин тиштөөсү ушул проблема болуп атат. Бүгүнкү күндө мына Чүй областында 2 учур катталды. Бул лаборатория такталды. Бул кене энцефалити. Бирөөсүндө клиникасы менен азыр жатат. Ошон үчүн мен баарыңыздарды кайрылып кетет элем. Ошол бүгүнкү күндө азыр агитация кампаниясы катуу жүрүп жатат. Ошол тоого эс алганга мына жакында майда майрамдар келет. Ошондо өзүңүздөрдү баягы эрежелерди сактап, кооптуу жерлерде жүрбөңүздөр. Анан ошол тоодон кайтып атканда бүт денеңиздерди караңыздар, кийимдериңизди кенелер жабышып калбасын. Себеби деген бүгүнкү күндө бир эле Чүй областы эмес, мына Бишкек шаарындагы кайрылгандардын саны көп болуп атат. Ошон үчүн негизги ошол. Анан кандай чактан сак болот? Азыр кенени деген азыр эгерде кайрылган болсо, биз ошол кайсы кенени биринчи аныктайбыз да. Бул ошол энцефалит чакыруучу кенеби жокпу. Эгер ошол энцефалит чакыруучу кене болгон болсо, биз ошол жаранды сразу иммуноглобулин менен эмдейбиз. Анан бизде баягы туристтер, баягы немелер бар да, охотниктер деп коебу, учулар. Ошолорду биз жыл сайын эмдейбиз клещевой энцефалитке карап. Мына Чүйдө Хагеттинский ушели, Аларчинский ушели бул неме кене энцефалити боюнча неблагополучный участок эсептелет да. Ошон үчүн көп катталат экен. Ошон үчүн мен жарандарга барганда ошол жака азыр күн ысыганда мына тоого көрө жөнөсүңөр, ошол баягы прозрачный кийимдерди кийбей эле жатат да. Ак, сары, кызыл себеби деген кенелер ошого бат чуркайт экен да. Анын кийимине жабышып калса да аны көрбөйсүңөр, бул кичинекей көлөмдө болот, аны микроскоп менен гана аныктайт. Ошолор чагып, мына бүгүнкү күндө Чүй облусу боюнча мына акыркы маалыматтар боюнча 29 киши кайрылды. Акыркы 2 жуманын ичинен 2-өсү лаборатория такталды. Бул деген ошол энцефалит жуктурулду деген билдирет да. Ошого мен кайрылып кетет элем. Азыр бүгүнкү күндө биздин санитар службанын кызматкерлери толук ушул багытта иштеп жатат, санитардык көрсөтмөлөр берип атат. Калктын арасында ошол мына тоого жакынкы жарандарыбызды бар жерде короолордун жайларын обработка кылганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп атат. Анан эгер ошондой чымын чакты деп мындай өзүнчө неме болуп калат экен, бирок көрбөйт жарандар. Чоңураак болсо көрүп калат. Ошондой болсо тез арада медициналык мекемеге кайрылыңыздар. Бүгүнкү күндө жетишүү жарада у нас иммуноглобулин бар. Ошону албасаңыздар, бунун клиникасы аябай оор өтөт. Мындан алдын ала деле эмдөөдөн өтсө болобу? Бул биз жыл сайын 500ге жакын кишини эмдейбиз. Булар деген мен айттым го, геологдор, кесиптери тоого аралашкан, анан баягы мергенчилер ошолар деле неме кылса, без калган жарандарыбызды
эмдеген вакцина кичине аз көлөмдө, алар деген только ушу дем алуучуда эле майрам күндөрү, бир барат, эки барат. Дем алуу күндөрү чыгып калат, ошон үчүн ошондо гана барышат, ошон үчүн биз буларга вакцинаны жеткизе албайбыз, бирок иммуноглобулин бар. Эгерде ошол чаккан болсо, бизге кайрылсын, анан кенен ыргытпастан келсе, биздин өз медициналык кызматкерлер өздөрү өзүнүн методикасы бар алыш керек. Себеби кенени кол менен сүйрүп алганда ал кайсы түр экенин билбей калабыз. Бул аябай коркунучтуу. Себеби кене чаккандан кийин клещевой энцефалит бул 1 жылга чейин ошол клиникасы кайталанышы мүмкүн да. Мисалы, эрте эле ооруп калбайт. Эгерде оор формасы болсо 7-8 күндө, орто эсеп менен 30 күн деп коет. Анан кээ бирлери көп учурга чейин билбей жүрө берет да, анан клиникасы болушу мүмкүн. Ошон үчүн жарандарга кайрылып кетет элем. Тоого эс алганыңыздарга жакшы, бирок ошол кээ бир эрежелерди сактаңыздар. Бүт баягы денени жаба турган кийимдер менен кийиш керек. Анан мен айткандай ак, сары, кызыл түстөгү кийимдерди кийбеш керек. Себеби булар ошол түзгө жакын экен да, ошол издеп келет экен. Кенелер деген өзүңөр билесиңер, кантип жабышып калганда өзүңөр билбей каласыңар. Ушундай маселелер бар. Негизги оорубаңыздар, ден соолуктуңуздар, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат Акылмар, убактыңызды бөлүп бизге келип кene маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Сиз да оорубаңыз. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.